Урматтуу мекендештер, мугалимдер менен дарыгерлер коомубуздун тирөөчү, өмүрдүн жана илим билимдин сакчылары. Алар биздин билимдүү болушубузга, ден соолугубузга кам көрө турган жана келечегибиздин пайдубалын түптөй турган адамдар. Кыргызстанда Курултай институтунун коомдогу орду боюнча көптөгөн талкуулар айтылып келет. Мындан 4 жыл мурда коомдун өнүгүүсүнө жаңыча багыт берүүчү орган катары түзүлгөн. Жер-жерлерден дайындалган делегаттар коомдогу көйгөйлөрдү курултайда айтып элдин үнүн жеткирген. Эмесе 4 жыл өткөн курултайда билим берүүгө тийиштүү келген сунуштар сөз үстүндө калбай ишке ашырылдыбы деген суроого саресеп салып талдап көрөлү. Бул Бишкек шаарындагы номер 111 жалпы билим берүүчү орто мектеби. Мында 3500гө чукул бала билим алып келет. Мектептин кошумча имараты 3-элдик курултайда көтөрүлгөн сунуштун негизинде курулуп, 2024-жылдын 2-кварталында колдонууга берилген. В настоящее время у нас в школе занимается более 3000. Азыркы тапта 3500гө жакын окуучу окуйт. Мектепте 96 класстын комплектилери, негизги имарат жана кошумча корпусу бар. Ал 2024-жылы пайдаланууга берилген. Учурунда окуучулардын көптүгүнөн улам 3 нөөмөт менен билим берүүгө туура келген болсо, азыркы учурда 2 нөөмөттө окутууну жүргүзүп келет. 18 кабинет кошумча курулушта, 1-кабатта башталгыч мектептин кабинети. Бул 5 кабинет. 2-кабатта бизде предметтик кабинеттер бар. 1 сменада кошумча курамда 8 класстар жана 2 сменада 5 класстар окушат. Бул бизге негизги мектептин имаратын жүктөп жиберүүгө мүмкүндүк берди. Жаңы кошумча үйдүн оң жагына суусу пайдаланууга берилди. Ошондуктан алар айкын. Класстан тышкаркы сабактар боюнча жумуш. Бирок азыр мугалимдер балдар менен тынч отуруп сабактар менен алектене алышат. Эч кандай иш-чара өткөзө албай атат да. Белгилей кетсек, 2022-2023 жылдар өткөн 1 жана 2 курултайында билим берүүгө тийиштүү сунуштардын канчасы ишке ашты? Учкай маалыматты агартуу министрлиги төгүндөсүн. Агартуу министрлигине 2022 жылы өткөн 1-элдик курултайда жалпы 234 пункт аткарууга келип түшкөн. Анын 233-ü курулуш маселеси министрлик тарабынан аткарууга алынып, тиешелүү сунуштар курулуш министрлигине берилген. Анын негизинде 10 мектептин жана 9 бала бакчанын курулуш иштери бүткөрүлгөн. Ал эми калган пункттар боюнча иштер азыркы учурга чейин жүрүүдө. 2023 жылы өткөн 2-элдик курултайда 412 пункт аткарууга берилген. Анын ичинен 332 пункту бул курулуш маселелери, башкача айтканда бул кайрылуулардын болжол менен 81%-нан ашык түзөт. Калган пункттар ар кандай маселелер, булар мугалимдин айлык акысы, китеп менен камсыз кылуу жана башкалар. Ушул 332 пункттагы билим берүү объекттеринин курулушу биздин министрлик тарабынан тиешелүү сунуштар берилип, курулуш министрлигине 71 билим берүү объектисин курууга титулдук тизмесине киргизилген. Учурда ал боюнча да иштер жүрүүдө. Молодец, умница. Ребята, значит, кем он был? Гүлбар Асанғазиева номер 111 мектепте эмгектенип жатканына 5 жылдай убакыт болгон. Учурунда класс тартыштыгынан улам ар кайсы бош класстарга көчүп конуп балдарды окутуп келген болсо, кошумча имарат ачылгандан тартып ушул класстан чыкпай иши бир кыйла жеңилдеп калганын айтат. Мен үчүн бул жаңы имарат менин эң биринчи үйүм болду деп эсептесем болот. Анткени мен ага чейин 0 класста ушул балдар менен наркы эски корпуста окуганбыз. Ар кайсы класска секирип уламчы жыл сайын. Анан бул класска келгенде биздин ушул окуучулар менен эң биринчи үйүбүз болду. Өзүбүз жакшы көрүп, эмгичекти аябай коостоп, таза кармаганга аракет кылабыз. Бул ушул корпус бизге жакшылыктарды, жакшы эмоцияларды алып келди. Өзүбүздүн кичинекей чакан комнатабызды эле көрүп жакшы көрөбүз аябай. Ошол бизге аябай жакшы болду бул мектеп салынгандан бери. Бир эле биз жаңы келгенде üşүчүбүз, андан кийин уже отоплениябызды ишке киргизишти, андан кийин уже жакшы болуп калды, бизге баары жагат. Бүгүн биз силер менен балдар катыш деген теманы өтөбүз. Катыш деп эмнени түшүнөсүңөр балдар? Кубиктерди канча топ турат бул жерде? Канча топ турат? Кен Нурдана жазып бер. Кандай жазылат? Нарк чекесиге жазып бер кызым. Кызыл мончоктун
көк мончокко болгон катышы ким айтат? Нурдана жазып берсин, айта тургандар. Кошумча имараттын долбоорлук кубаттуулугу 375 окуучуга ылайыкташтырылып салынган. Ал эми мында математика сабагынан билим берген Гүлайша Байжанованын айтымында бул кошумча имаратта баардык шарттар каралганы жана кошумча сабак өтүүгө дагы ыңгайлуулугун белгиледи. Жарык киргенде бүт мындай немеси менен түзүлгөндө баягы шарттары менен киргенде эле уже көңүлүң ачылып, бүт бар нерсе ордордунда, кабинеттер бардыгы ар бир предметке ыңгайлашкан. Ана киргенде эле залдын өзүндө киргенде эле бир өзгөчө маанай тартуулайт. Ал жерде чоң мындай киресиң да, анан ал жерде столовый бар, ашкана атайын балдар үчүн, мугалимдер үчүн да окуучулар менен кошумча иштерди, кошумча сабактарды өткөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Анан окуучулар кенен бири менен бири мындай түртүшүп неме чыкпай, кенен кирип чыгып атышат. Анан бул жерде негизгиси бүт шарттары ичинде да, кол жууйт. Анан ар бир этажда өзүнчө санузелдер бар. Балдар дагы кыйналбай сыртка чыкпай мына ушул этаждын, ар бир этаждын өз-өзүндө жумуштарын аткара алышат. Анан балдар үчүн дагы өтө ыңгайлуу болду. Мугалимдер үчүн дагы ыңгайлуу болду. Негизгиси мына бизде учительский аябай кенен болду дагы. Ошол жерде бүт жумуштарыбызды дептер текшеребизби же текшерүүчтер текшеребизби, кенен жумуштарыбызды бүтүрүп кетебиз. Анан бирибиз менен бирибиз кеңири мындай опыт алмаша алабыз да. Офисти ачабыз. Силер алиппени алдыбыз калабыз. Силер менен алып туруп, кана сен китебиңди алып чык. 67-бетти ачып турабыз. Ачабыз. 67-бет ачтыкпы? 12 жылдык билим берүү өтүүнүн алкагында мектептин мугалимдери алтын казык ноутбуктар менен камсыз болгон. Андан тышкары кошумча корпуста заманбап интерактивдик доскалар, компьютерлер менен жабдылган. Албетте жакшы, бардык интернет менен камсыз болгон, окуучулар чыдамсыздык менен күтүп турат. Могу интерактивдүү панелибиз дагы өзгөчө сабактын кызыктуу болушуна, окуучулардын ошол сабактарда эң алдыңкы жакшы мастер-класстарды өткөнгө жардам берет. Сиз туура айттыңыз, кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. 24-жылы өткөн 3-чү элдик курултайда 184 пункт каралган. Анын ичинен 167си курулуш маселелери болсо, калгандары ошо мугалимдердин айлык маянасын жогорулатуу, китеп менен камсызгалуу, мектептердин имараттарынын капиталдык ремонтторду өткөрүүгө байланыштуу. 184 пункттагы билим берүү объектилеринин курулушу боюнча сунуштар курулуш министрлигине жөнөтүлгөн. 2025 жылдын титулдук тизмесине 21 билим берүү объектиси киргизилген. 2025 жылы өткөн 4-чү элдик курултайда делегаттар тарабынан жалпысынан агартуу министрлигине 300дөн ашык кайрылуу келип түшкөн. Анын 217си курулуш маселелери болсо, ошо калгандары ар кандай багыттагы билим берүү тармагындагы маселелер. Келип түшкөн кайрылуулардын бардыгына маалымат жана түшүндүрмө берилип, ал эми курулуштар боюнча сунуш курулуш министрлигине жөнөтүлдү. Атайын чыгарылыштын жүрүшүндө курултайдын таасиринен улам курулуп жаткан жана курулуп бүтүп колдонууга берилген мектептердин бирин гана көрсөттүк. Кийинки чыгарылышта аймактагы мектеп, бала бакчаларга сапар алабыз.